Чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү Камчыбек Ташиев жетектейт. Бул тууралуу өкмөт башчы Садыр Жапаров Баткен иш сапары учурунда билдирди. Өзбекстандын Андижан областынын Ходжап районунун тургуну 2 баштуу жылааны көргөн. Кыргыз гидромет борборунун билдиргендей 8-9 ноябрларда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Саясатчы Өмүрбек Текебаев 25 октябрь күнү кызы Айданек Текебаеваны турмуш жолун узатты. Чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү Камчыбек Ташиев жетектейт. Бул тууралуу өкмөт башчы Садыр Жапаров Баткен иш сапары учурунда билдирди. Анын айтымында Өзбекстан, Тажикстан менен чек арага байланышкан маселелер боюнча сүйлөшүү жүрөрүн белгилеп, сүйлөшүүлөрдү Кыргызстан тараптан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеген комиссия жүргүзөрүн билдирди. Садыр Жапаров мамлекеттик чек ара кызматы УКМКнын карамагында өтөрүн дагы белгиледи. Өзбекстандын Андижан областынын Ходжап районунун тургуну 2 баштуу жылааны көргөн. Жергиликтүү жашоочунун билдиргенине караганда бул жылаан кадимки суу жылааны. Бул кадимки суу жылааны узундугу 20 сантиметрдей бар. Балдараны көчөдөн кармап алышкан. Аны көргөн жарандар сүрөт видеого тартып жатышса, айрымдары башынан сылаганга жетишти. Биз аны өлтүргөн жокпуз, кое бердик деп билдирген тургун. Мындай 2 баштуу жылаандар табиятта сейрек кездешет, бирок кээ бирлер гана жашап кете алышат. Алардын төрөлүшүнүн себеби генетикалык мутация болушу мүмкүн экендигин кошумчалашкан. Кыргыз гидромет борборунун билдиргендей 8-9 ноябрларда тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 8 ноябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз-Чүй, Жалал Абад, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы дээрлик өзгөрүлбөйт. 9 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык көл облустарынын кээ бир райондарында жаан-чачын, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 9 ноябрда күндүз Чүй, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Талас, Ысык көл облустарынын кээ бир райондарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Жубай Айгүл Текебаева кызы узатуу учурундагы сүрөттөр менен социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Ата-эненин милдети балдарды чоңойтуп, тарбиялап, андан соң аларды өз алдына турмуш жолуна салуу. Тунубузду узатып, кайната, кайнене статусуна ээ болдук. Биринчи жолу куда-кудагый күтүп, өзгөчө кубанычта болдук. Жакшылыгыбызда ортоктош болуп, кубанычыбызды бөлүшкөн. Бизге каалоо тилек арнаган бардык жакындарга, туугандарга, досторго терең ыраазычылык билдиребиз. Барыңыздар кыз узатып келин алыңыздар, заманыбыз тынч болуп, ар дайым тойлор болсун деп жазат Текебаева. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын директору Кыргызбай Осмоновду кызматтан кетирип, анын ордуна опера ырчысы Жеңиш Усмановду алып келүү аракеттери көрүлүүдө. Бул тууралуу Репортер KG маалымат агенттиги өздүк булактарга таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Осмоновду кызматтан алууга улуттук филармониянын эмгек жааматы макул эместигин билдирип, премьер-министр Садыр Жапаровго бүгүн 3 ноябрда кат жолдошот. Улуттук филармониянын директору Кыргызбай Осмоновго буларды айткан. Ооба, мен дагы ошону угуп жатам, бирок мага кызматыңды тапшыр деп эч ким айта элек. Филармониянын эмгек жааматы менен кызматта калуум боюнча кол топтоп жатканы чын. Ал эми Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков комментарий берүүдөн баш тартты. Сиздерге ким айтты? Мен азырынча комментарий бере албайм. Бул мындай эле маселе. Филармониянын директорун дайындоо биздин эмес, өкмөттүн иши, деди Кадырбеков. Белгилей кетсек, Жеңиш Усманов Италияда билим алып, Европанын белгилүү опералык театрларын ырдап келген жана эл аралык конкурстардын бир нече жолку лауреаты.